Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Кыргызстан менен Тажикстан кайсыл аймактарда алмашты? 27 февралда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоонун алакагында кайсыл аймактарды алмашышканын жогорку кеңеште айтып берди. Тажикстан Кыргызстанга Кайрагач участкасынан 155 гектар жерди жана Кайрагач анклавынан 35 гектар жерди өткөрүп берген. Аймактын жалпы аянты 190 гектарды түзөт. Ташиевдин айтымында бул жерлерди Баткен жана Лейлик районунун тургундары жакшы билишет. Өз кезегинде Тажикстанга Кыргызстандын Лейлик районунан 190 гектар жер берилди. Ал жерлер Саада 21 гектар, Разаков участогы 23,5 гектар, Селкан 4 гектар, Майды 7 гектар, Пролетарск 12,5 гектар, Улакжай 15 гектар, Акарык 7 гектар болгон жалпы 90 гектар жана Баткен районунун Карабак участогунан 65 гектар берилди. Бардыгы 155 гектар берилди. Ташиевдин айтымында 1991 жылдагы чек ара сызыгы Ходжи-Антарка-Канибадам жолунун тең ортосунан өткөндүгүнө байланыштуу бул автожол толугу менен жана 3 гектар болгон Достук жайма базары кошуна тарапка жазылды. Бул жерлердин бардыгынын аянты 12 гектар, Кыргызстан анын ордуна 2 эсе көп дагы 25 гектар сугат жерин Тажикстандан алды. Эмне үчүн? Себеби биз бул базар коммерциялык жер деген талапты койдук. Экинчиден, жол деген бул өзөк. Ушулардын баарын айтып отуруп, алардан 2 эсе көп жер аянтын алдык, деди Ташиев. Ошондой эле Тажикстан Кыргыз тарап пайдаланган Карабак жана Лаккон аймактарынан 200 гектар жерди алат. Анын ордуна 200 гектар, анын 130 гектары Карабак Лаккон участкасынан, 70 гектары Куруксай участкасынан Кыргызстанга жазылды. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Ташиевдин айтымында эми Кайрагач тилкесиндеги мамлекеттик чек ара сызыгы Селкан каналын бойлой өтөт, ал эми Кайрагач анклавы мындан ары жок болот. Карабак Лаккон тилкесиндеги унаа жолу тажик тарапка калды. Тажик тарапта айланып өтө турган жолу бар эле. Анан алар бизден айланып өтүп жатабыз. Бизге түз өткөнгө шарт түзүп бергиле деп суранышты. Биз сунушун кабыл алып, аларга 200 гектар бердик дагы, ошол эле жерден 200 гектар сулуу жерди алдык, деди Ташиев. Головной эмне болду? Камчыбек Ташиев чыр чыгып келген головной тилкесиндеги 3 люктун 1,5-3-4 метр жер Кыргызстанга өтүп, ошончо өлчөмдөгү жер тилкесин 1,5 люк менен Тажикстан тарапка өткөнүн айтты. Анын ордуна Кыргызстан төмөнкүлөрдү алат. Онжу булак участогунан 500 гектар жер, Чоң Алай району. Кароол дөң участогунан 100 гектар жер, Сүлүктүү шаарынын кире беришинде. Каттатус участогунан 150 гектар, жалпы Кыргыз тарапка 750 гектар өттү. Мындан тышкары Баткен облустун жана Согди облустун аймактары жөнгө салынды. Тажик тарап төмөнкүлөрдү алат. Достук айылынан 91 гектар жер, Мазеит аймагында 8,3 гектар жер, Көктерек айылынан 17,5 гектар жер,
Таш Томшук айылынан 20,1 гектар жер, дача участогынан 5 гектар жер, жыйынтыгында 141,9 гектар жер тажик тарапка өткөн. Ордуна Кыргызстан төмөнкү жерлерди алды. Самониен айылынан 18,4 гектар жер, Дахма участогында 33,1 гектар жер, Кожайы Алуу айылынан 21 гектар жер, Гавсулар участкасында 2,7 гектар жер, Миңбулак участкасынан 42 гектар багы менен жер, Лаккон участогунун 55 гектары. Кыргызстанга өткөн аймактын жалпы аянты 142,7 гектарды түзөт. Мындан тышкары Достук айылындагы жаңы үйлөрдүн компенсациясы катары Кыргыз тарапка Лаккон аймагынан 30 гектар жер берилет. Достук айылын биз жаңыдан куруп чыкканбыз. Достук айылында жаңы үйлөр, чек ара заставабыз бар. Аларды дагы кошуп берип, компенсация катары 30 гектар жер алдык. Мен ойлойм, үйлөрдү бузса, курса боло берет, бирок жер баасыз экенин билесиздер. Ошондуктан 30 гектар суулуу жерди Карабак айылынын жанынан алдык, деди Ташиев. Ташиев эми Достук айылынын тургундары көчүрүлүп, жаңы айланган жерге мамлекет тарабынан үй салынып берилерин айтты. Ташиевдин айтымында эң оор сүйлөшүүлөр Варух анклавы боюнча болгон. Анын айтымында 1991 жылдан бери тажик тарап Варухтун сыртында 19,000 гектар жерди пайдаланып келген. Тоолуу рельеф негизинен мал жайууга пайдаланылган. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө бул аймак 14,5 гектар жерге чейин кыскартылды. Ташиев кошумчалагандай, пайдаланылган аймактын кыскарышына байланыштуу тажик тарап 5,000 гектар жайыт жерин берүүнү суранган. Кыргызстан макул болгон жок. Жыйынтыгында Варухтун жанындагы 1,000 гектар жайыт жерди тажик тарапка өткөрүү боюнча келишим түзүлдү. Өз кезегинде Кыргызстан Чоң Алай районуна жакын Караган Сай аймагынан 1,000 гектар жайыт жерин алат. Кыргыз-тажик чек арасындагы 4 көчө тилкеси нейтралдуу статуска ээ болот. Башкача айтканда туурасы 40 метр болгон жол нейтралдуу болуп, эки тарапка тең пайдалана турган болду. Узундугу 3400 метр болгон Дача-Капчыгай автожолун тажик тарап, 3300 метр Миңөрүк Самаркандек жолун кыргыз тарап пайдаланат. Булак супер кежи. Эйси гана айдай алат. Ички иштер министрлиги оңролдуу унааларды легалдаштыруу мыйзамын коомдук талкууга чыгарды. Президенттин жарлыгы менен мыйзамдаштырылган унааларды айдоо укугун ээсине гана берүү сунушталууда. Тиешелүү мыйзам долбоорун Ички иштер министрлиги иштеп чыгып, 26 февралда коомдук талкууга койду. Документ аталган унааларды катталган жарандан башка адамдын башкаруусуна чектөө киргизилет. Эгер андай эреже бузуу аныкталса, 1000 сом айыппул салынат. Мыйзамда бул норма өлкөгө мыйзамсыз унааларды ташып келүүнү алдын ала жазылат. Буга чейин чет элдик номурдагы унааларды мыйзамдаштыруунун баасы 100 000 сом болору жана каттоодон өткөндөн кийин сатууга чектөө киргизилери айтылган. Депутат Дастан Бекешев 26 февралдагы жогорку кеңештин жыйынында өкмөттөгү аталган сумманы түшүрүүнү жана сатууга киргизилген чектөөнү алып салууга чакырган. Беле кетсек, өлкө мыйзамсыз ташылып келген деген оңролдуу унааларды легалдаштыруу 1 марттан тарта этабы менен ишке ашат. Мыйзамдаштыруу боюнча президент Садыр Жапаровдун жарлыгы январь айында чыккан. Садыр Жапаров Мирбек Мамбеталиевди министр кылып дайындады. Мирбек Мамбеталиев Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри болуп дайындалгандыгын президенттин администрациясы кабарлады. Аны министр кылып дайындоо жарлыгына президент Садыр Жапаров кол койгон. 26 февралда жогорку кеңеш анын талапкерлигин карап, министр кылып дайындоого макулдугун берген. Мирбек Мамбеталиев 1980 жылы Ысык-Көл облустунун Каракол шаарында төрөлгөн. Буга чейин ал президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын башчысынын 1орун басары кызматын аркалаган. Андан кийин президенттин администрациясынын, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо бөлүмүнүн уюштуруу иштери жана региондор менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн мамлекеттик инспектор болуп иштеген. Мындан тышкары Кыргыз патентте коррупциянын алдын алуу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болуп эмгектенген.